Assalamu alaikum dostlar. Так, Hyundai'nin salonuna geldik. Rossiyada bir klientibizге машина көргөнү. Сиздер менен кыскача баалар менен да тааныштырып кетейин. Мисалы үчүн GV80 баасы 80 миллион 410 миң вон экен, 3.5 турбо. Так, ички салон ушундай. Так, артқы сидениясы өтө жакшы. Бул жана эстергичне жанагындай качествосы жакшыраак болот. Премиальный машиналар. Ошого могул сиденияларды аябай жакшы жасалган экен да. Так, память сидений бар. Акустикасы да жакшы болуш керек. Так, ушундай цифровой панель, чоң монитор. 23-8 ай. Так, аз бул жактарды көрүп атышат. Биз да бул жактарын көрөлү, наркаларын. Так, мисалы үчүн Kona Hyundai бензин 1.6 турбо экен, 28 миллион 240. Бул да жаңысы, мондай узун линия кетет. Так, салон ушундай экен. Мындай эле сплошной монитор, азыр ушундай мода болот. Жана BMW кандай болгон, ушундай руль. Жаңы рульдары. Так, коробкасы бул жагында. Жыйырма 11 ай. Так, артқы салон ушундай. Машина өзү кичине чаканыраак, бирок бийик. Forester десек болот, примерно. Булардын ошо ток менен жүргөндөрү да бар. Так, H-Track 4 год экен. Так, комплектациясы деле орто экен. Андан кийинкиси Grandeur. Жаңасы. Бишкекте азыр жана МВДда жүрөт. Менин билишимче. Так, мынакей бул 2.5 бензин бар, 3.5 бар, бензин 3.5 газ бар и 1.6 турбо гибрид бар экен. Мынакей алдынан көрүнүшү. Чёткий машина ушул дагы. Ручкалар выдвижной, ушундай чыгат. Бул жагында рамкасы жок экен. Так, ушундай сиденьялар. Комплектация каллиграфии. Потолок Алькантара бежевый, панорамасы менен. Артқы салону. Так, зарядкаларын баары тең уже Type-C болуп чыгып калган. Баягыда USB эмес. Жакшы. Өтө жакшы. Так, bunun baası 57 milyon 590. 23 10 ay. Aldım salonu. Bismillah. Полностью электропривод, жанагындай чоң монитор бул жагда. Так, бул жактарда аябай кызыктуу экен. Онсо климат контроль. Беспроводная зарядка, кыскасы баары тең бар. Ушундай узун подлокотник. Так, бул гибрид версиясы экен, туугандар. 1.6 гибрид турбо.
Так, андан кийинки машина бул Ioniq 6. Так, булар ток менен кетет. Жана комплектациялары, киловаттары, батарейканын размерлери. Так, жана жаңы Sonata DN-ге окшоп кетет. Эмес боюнча, кузову боюнча. Мынакей күзгөлөрү. Жана Audi e-tron'дукундай камера жөнүндө. Электромобиль достор. Азыркы учурда Кореяда таксилерде жүрөт ушулар. Булардын мен билишимче жаңысын алган болбойт, анткени субсидия менен берет да корейстер. Өз элдеринечи скидка менен. Анан булар сатпаш керек. Мен билишимче бир 3 жылга чейин сатпайт бош керек. 3 жылдыктарын алса болот. Ушундай ручкалар. Так, аркасы кенен аябай. Атайын таксиге аябай ыңгайлуу да бул. Так, бунун баасы мен тиякта турат. 67 миллион 170 миң вон. Так, ушул жерде Sonata бар эле, Sonatаны алтылашкан экен. Так, дальше кеттик. Бул Tucson. Мынакей баалары 2.5 турбо болсо 55 миллиондон 82 миллионго чейин экен. 3.5 турбо болсо 62 миллиондон 89 миллионго чейин. Комплектациясына, моторуна карап баалар өзгөрүп турат. Ток примерно 2.5 болсо 52 миллиондон башталат экен. Булардык минимальный комплектация болсо деле кожа кетет. Жакшы да. Айдаса болот дегендей. Климат контроль. Ушундай монитор бул жагы. Ичинде жыты. Бир башкача бир жыты бар да. Негизи любой жаңы машинаныкын билсеңиздер керек. Жаңы бир кийимден жытындайбы кыскасы. Өзүн бир жыты алат. Так, кийинкиси бул GV80 экен. Биз көрө турган машина азыркы учурда жок экен бул жакта. Бирок аз бааларын полный тактап билдик. Ал GV80 деген ушундайдын эле седаны. 2.5 турбина экен. Так, мынакей достор, ушул машиналарда аябай популярдуу болот. Анткени арзан булар, мисалы үчүн ошол эле салыштырмалуу BMW, Range Rover'лерге караганда, бирок ичинен өтө жакшы да. Качествосы, салон жасалгасы 2311. Так, бунун баасы 71 миллиондон башталат экен. 2.5 турбина. Так, эми тиякта бир Santa Fe калды, ошону көрүп кетели. Так, улантабыз достор, мынакей Santa Fe'нин жаңысы. Ушундай болуп чыкты булар. Чем-то Range Rover'ге окшоп кетет. Так, баасы 42 миллион 650 миң, 2.5 турбина. Белки Santa Fe'лерге караганда чоң, узун. Так, аркасы да ушундай болот. Ичинде көрөлү. Шторкасы, подстаканник, пантогриф. Мынакей артынан көрүнүшү. Мындай футуристический дизайнда, башкача. Кээ бирөөнө жакпашы да мүмкүн. Эшиктери да ушундай. 4 бурчтук.
Рульдар мынакей окшош баарыныкы эле. Ошол эле Kona, ошол эле Grande көрдүк го. Бул жагында рычаг переключатель бар. Климат контроль, полностью сенсорный. 2 беспроводный зарядкага место бар. Так, ушундай панель кетет. Оларда аркасында фарасын дизайн экен. Так, ушундай багаж. 3-нчү ряд бар. Кенен экен, аябай эле мурунку Santa Fe'лерге салыштырмалуу. Кенендей көрүнүп атты. Узун дагы. Ошондой достор. Кореядагы салондогу машиналардын баалары.